күрүч баш мээнин иштешин жакшыртып, нерв системаларын бекемдейт. Ак күрүчкө караганда күрөң күрүч тазаланбаган дан азыгы. Ошондуктан диетологдор күрөң күрүчтү пайдалуу деп эсептешет. Күрөң күрүчтүн кабыгында жана курамында 80% адамдын организмине керектүү минералдык заттар жана татаал углеводдор бар. В витаминдер тобунда күрөң күрүчтүн курамынан кезиктире алабыз. Бул витаминдер жетишсиз болгон учурда тери менен тырмактын абалы начарлап, чачтын түшүүсүнө алып келет. Күрүчтүн курамына кирүүчү дагы бир зат бул леситин. Леситин баш мээнин иштешин жакшыртып, нерв системаларын бекемдейт. Бул дан азыктын курамындагы крахмал кандагы глюкозаны толуктап, диабет менен ооругандардын канындагы кантты жөнгө салат. Күрүч витаминдерден сырткары өз курамына адамдын организмине керектүү бир канча микроэлементтер жана минералдарды камтыйт. Мисалы, 100 грамм күрүчтүн курамында май, белок, суу, углевод. Күрүч рецепттери. Кант диабетинде. Кант диабетин үй шартында мындай ыкма менен дарылоого болот. Жарым литрлик 2 банка кефирге жарым стакандан күрөң күрүчтөн салып 1 күн коюп коебуз. Эртеси ичип баштаса болот. Бир күндө 1 банканы ичип бүтүү керек. Ал эми экинчисин экинчи күнү ичүү абзел. Мындай процедураны маал-маалы менен кайталап турган шартта кандын курамындагы кант сөзсүз түрдө азаят. Организмди тазалоодо. Адамдын организминдеги токсиндерди, шлактарды айдап чыгуу менен бирге ичеги ооруларын жөнгө салуу үчүн төмөндөгү рецептти колдонууга болот. 1 кашык чийке күрүчтү күнүгө эртең менен кеминде 50дөн 100гө чейин аябай майдалап чайнап анан жутуш керек. Бул ыкманы колдонгондон тартып эле организмиңиз керексиз заттардан тазалана баштаганын байкайсыз. Мындай тазалануунун бир курсу 10 күн. Организмди калыбына келтирүүдө. Банкага күрүчтөн салып, үстүнө кайнаган муздак суу куюп, муздаткычка салып коесуз. Күнүгө эртең менен банкадагы күрүчтөн 1 кашыктан алып кайнап жаткан сууга саласыз да даяр болгуча кайнатасыз. Сууга күрүчтөн башка эч нерсе салбоо керек. Бышкан күрүчтү эртең мененки тамактан 1 же 2 саат мурун ачкарын жешиңиз керек. Ал эми банкадагы калган күрүчкө кайнатылган муздак суудан дагы куюп, кайра муздаткычка салып коюу керек. Бул дарылоону сиз ноябрь айынан апрелге чейин жасасаңыз болот. Күрүчтүн зыяндуу жактары. Көпчүлүк аймакта күрүчтүн ак түрү тараган. Мына ушул ак күрүчтү көпкө сактаганда өз касиетин жоготуп, курамындагы пайдалуу заттар азаят. Мындай күрүчтү көп колдонгон учурда кан басым көтөрүлөт. Ак күрүч диабет менен ооруган адамдарга сунушталбайт. Күрүчтү толук изилдеп чыккан окумуштуу Ки Сун. Ак күрүч менен күн ара тамактануунун өзү кооптуу. Байкасаңыздар, күрүчтү көп колдонгон Азия өлкөлөрүндө диабет оорусунун 2 түрү менен ооругандардын саны өсүүдө деп мисал келтирген. Күрүчтүн дагы бир адамга жагымсыз касиети бул мырзалардын эркектик дараметин түшүрөт. Күрүч кайсы ооруларга дара? Медицинада тамак сиңирүү системасы бузулган учурда жана ич өткөктө күрүчтү дары катары сунушташат. Күрүчтүн дагы бир пайдалуулугу адамдын организмине түшкөн зыяндуу заттарды өзүнө сиңирип алып, токсиндер менен шлактарды айдап чыгат. Ал узак убакытка созулган катуу оорудан кийин тамакка болгон табитти калыбына келтирип, нормалдаштырат. Бул дан өсүмдүгүнүн курамында туз жок болгондуктан ал организмдеги тузду сүрүп чыгаруучу дары катары колдонулат. Ошондуктан дарыгерлер күрүчтү жүрөк кан тамыр ооруларына жана бөйрөк оорулары менен ооругандарга сунушташат. Америкалык жана япониялык окумуштуулар күрөң күрүчтү көп колдонгон. Японияда жүрөк кан тамыр оорусунан жабыркагандардын саны башка өлкөлөргө караганда аз экенин аныкташкан.